Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Дагы бир көйгөй менен бөлүшүп коеюн. Ушпагыла, жаман көрбөгүлө. Бирок акыйкат ушундай. Маркумду узатуу бул кыз узатуу эмес. Мейли кыз узатууда, башка тойдо адам жыргап бийлей берсин, ысырапчылык көрө берсин. Бирок маркумду узатууда мынчалык маркумду дагы кыйнабаш керек, ошол маркумдун өтүп кеткен үй бүлөсүн да кыйнабаш керек да. Мал союу проблемасы. Муну президенттин сөзү эмес бул. Ысырап кылбагыла, мал сойбогула деген. Аллах Таала өзү Куранда айткан, жегиле ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Өзгөчө бул жак жетим калып атса, жесир калып атса, кайгыга батып кан жусуп атса, мал сойбой койду, чакырбай койду, жолук бербей койду, ушу менен убарабыз. Нар жактан туугандар келгенче, катташтар келгенче деп жайында 3 күн кармап, өлүктү жыттан жөрөгө чейин алып барган күндөрүбүз бар. Бул жакшы нерсе эмес туугандар. Маркумду өлүктү өз убагында узатыш керек. Бир окуя айтып берейин, бир эжеке интернетте билим кайрымдуулук кылып жүрөсүң го деп чалды. Бизди дейт, тууганыбыз да эч кимибиз келген жок, күйөөм оорганда бирөөсү да келген жок. Ошол кезде келип, ошол сое турган малдын шорпосун ичирсе, балким көңүлү көтөрүп, ден соолугу чын болуп кала беле дейт. Өлгөндөн кийин бардыгы пайда болду дагы келди, уят деп, туугандарым баары пайда болду дагы келди, бизди карышка жылкы алдырды дагы, бизди жылкы сойдурду. Бардыгы айылдагылардын баары аксакалдар бычагы менен келди, жылкыны бөлүшүп жеп кетти. Кеткенден кийин кошуна келип биздин жалгыз уюбуз бар эле, ушуну уйду талашып атат дейт. Эгер бербесең, уюңду алып кетем тигиндей мындай деп, мен 5 балам менен ушул уйду саап, ушу менен окат кылабыз. Сен мага ошол маркумдун союлган күйөөмдүн немесинде союлган жылкыны, күйөөм өлгөндө союлган жылкынын акчасын берип турсаң, мен сага кайда берем дейт. Уяты бар экен эже. Кээ бирлер азыр биз үй бүлөлөргө жардам беребиз да. Бир күн кечирип калса балдар чалып сөгөт. Неге продуктун убагында алып келбейсиңер? Бул эже ынсаптуу экен. Ошо сүттүн акчасын чогултуп кайда берем дейт. Кайсы бетибиз менен ошол жерден биз эт жейбиз? Айткылачы. Кайсы бетибиз менен ошол жерде тамак бербей койду деп биз тарынабыз? Бул туугандар өтө аянычтуу нерсе да. Сиз бирөөнүн маркумга, жаназага барсаңыз, сиз өлүмгө барсаңыз, эң жакшы кылганыңыз жаназа. Бизде оштон бери таласка келет, дараты жок, жаназада тамеки чегип каткырып турат. Бул жакшылык кылган жок, бул наоборот, бул оор күнөө кылды бул наоборот. Келет дагы биздики кандай? Биз ошо өлгөндүн атасы өлсө, баласына бир көрүнүп колун кармап коюш керек. Сигнал, мен келдим, сен атаңдын немесинде мен келдим, көрүп атасыңбы деген сөздө көрүш керек да. Сизден эң жакшылык кылсаңыз, досуңузбу, кудаңызбы, айылдашыңызбы, жакыныңызбы, ким болбосун, сиз ага барсаңыз, жаназадан өткөн жакшылык жок. Эң жакшылыгыңыз сиз жаназа. Дарат менен барыңыз, тазаланып барыңыз, дуа кылып барыңыз, истихбар айтып барыңыз, тоо айтып барыңыз, ошол өлгөн маркумга дуа кылып барыңыз, ошол өлгөн өлүктөн үлгү ала тургандай болуп барыңыз да. Бизде жаназа болуп атса, бул жакта коюп атса, өзүбүздүн эле аталарыбыз теңдер каткырып нар жакта ушакты саясатты сүйлөп отурат. Оозунан бок сөздөр чыгат да. Сиздин балаңыз өлсө, биз бар ошентип каткырып турсак, сизге жагат беле? Сиздин атаңыз өлсө, ошентип биз ошол жерде тамеки чегип турсак, сизге туура эле көрүнөт беле? Туура көрүнбөйт албетте. Единственный жаназада уруксат берилген, суу жок болуп кала турган болсо, тайоо мал алыш керек. Жаназа болуп атат, мен даратым жок деп, жакта суу издеп жүрөт. Сизди деген 100 адам сизди дарат алып келет деп күтпөйт да. Сиздин эң жакшылыгыңыз, сыйласаңыз, жакшы өлүккө дагы ошол жака дагы жакшылыгыңыз жаназа. Мындан өткөн жакшылыгыңыз жок. Ким жаназага качса, Меккеге баргандар умрага өндет. Ухуд тоосундай сооп берилет деген. Ухуд тоосу деген бул жагы 8 километрбу, бул жагы 40 метр, ошондой чоң сооп берилет деген. Эгер барып жайына чейин кое турган болсо, 2 кырат сооп берилет деген туугандар. Биз жаназага жөн эле барбастан сооп да алабыз да. Ошого туугандар биз жаназасына катыш керек. Тамак-самакты, могу нерселерди токтотуш керек. Ичпейм деш керек колдон келсечи. Мен бир да жерден мына жаназага барганда тамак ичпейм. Анан кийин аны сындап, канча эли болду, канча неме чыкты, жолук бербей койду, мен туура эмес өткөрүп койду. Биякта адам өлүп атса биз кыжалат болобуз да. Мал сойгон бул туура эмес туугандар. Бул кредитке алып союп атат, кредитке алдырып мал сойдуруп коюп атат. Кайсы бетибиз менен, бет барбы бизде, урматтуу туугандар? Бул нерсени токтотуш керек. Сындаганды токтотуш керек. Тиги байкуш уялганынан соет. Элдер не деп айтат? Ошол айтпасын, ушулар жеп койбосун, ушулар сөз менен сындабасын, айылда ушундай интрига кылбасын деп айла жоктон соет аларчы туугандар. Болбосо сойгонго деле желаниясы жок. Ошого туугандар биз ошону сындап, мал союп, капа болуп, эт бербей койду деп капаланганды токтотуш керек да, жаназага жакшынакай болуп даярданып барыш керек туугандар. Ушундай.